Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер, Талас тургундары. Талас шаарынын номер 7 мектептин жанынан ушул өзүңүздөр көргөн чый кыйып мансард типте салынган 2 кабаттуу там сатка коюлуп атат. 2006-жылкы RX 330 белекке берилет туугандар. Баасын деле аябай арзан коюп атат. Мына Оторбай көчө менен Телмана көчөнүн кесилишинде десек да болот. Баасын башынан эле айтып коеюнчу, видеону мындай бир кызыктуураак көрөсүздөр да туугандар. Баасын $125.000 деп атат туугандар. Ушу тамды алсаңыздар, мынакей 125 миңге ногу машинаны кошуп берет. Эми караңыздар. Мына бул тамга тиешелүү караңыздар. Оторбай көчө жак бетке караганда участок тиешелүү. Бул жалпы өзү 6 соток экен там. Мына Оторбай көчө, могул Телмана көчө. Жаңы салынган мектеп, жаңы салынган бала бакча бар. Базарга чейин болгону 500-600 метр. Под бизнеске да жери бар. 125 миңге туугандар, ийит бекер. Үйдүн ичинде бардык шарттары менен, мебелдери менен калат. Мына туугандар, Оторбай көчөгө тиешелүү Ногул теректи көрдүңүздөрбү? Ушул теректен баштап Ногул Байбол ресторанынын заборуна чейин 14 метр орун бар. Мынакей 14 метр. Ошол жерден бул үйгө чейин болжолу бир 20 метрдей территория бар. Могул жакка да бизнести кыла берсеңиздер болот. Эмне бизнес ачсаңыздар да мына жолдун бою канализация, водопровод бардыгы бар. Бул кичине Г-образный формада кетет экен. Ушул терек менен келип туруп, могу бурчтан мынакка кетет туугандар. Мындай келет экен дагы, могу тамдын бурчун көрүп атасыздарбы? Ошол жерден бир 3 метрдей аласыздар дагы, ушу менен кайра мындайынан кетет. Түшүнүп атасыздар, Могул жактан дагы Телман көчөдөн дагы могул жерде картада жол бар экен. Территория ушундайынан келет экен дагы. Мынакей. Могул жерден кетет. Ушундо жалпы 6 соток. Могул жерин тартып берип коеюн, бул эмне деп атсаңыздар керек. Бул жер тренировочный зал экен. Машинанын гаражы кылып да колдонсо болот. Мына туугандар, бул жакта да навести бар, отун каналары караңыздар. Үйдүн размери болсо 13,5 8. Чын эле жакшы там экен туугандар. Аябай жакшы ойлонуп салган экен да. Бир кирпичтен кийин ортосуна боштук калтырып, анан бир кирпичин сыртынан кетирген экен. Үй аябай жылуу дейт да. Бул тамда туугандар эч кандай сыйрайыш жок экен. Буну салган кожоюндар өзү стройканы жакшы түшүнгөн адамдар экен. Буну куруп аткан кезде астына плиталардан төшөп, дренаж кылып, эч кандай бул үйдө сыйрайыш жок экен, кургак экен. Но тегерек четинде бир айсы караңыздар, үйлөрдө сыйрайыш бар экен, бирок бул үйдө эч кандай сыйрайыш жок экен. Топказдан баштайлычы. Топказын караңыздар. Атайын Россиядан алдыргам дейт. Российский печка экен, мындай механический умный печка экен да. Аябай жакшы жылытат дейт үйдүн ичин. 3 капка чейин көмүр салып койсоңуздар, бул өзү ысыганда, мына бул жерде градусниги менен ысыганда бул өзү механический барып туруп, абаны жапканда от токтойт экен. Кайра ошентип өзү иштей берет экен. Аябай сонун жылытат дейт. Үйдүн ичине кирели. Бисмилла. Киргенде эле бул жерде прихожка, бул жактардын баарында шкафтары жакшынакай. Андан кийин бул жери холл. Караңыздар, бул жакка душеваяга кирет. Мынакей караңыздар. Душеваясы. Бул жагында болсо мына туалет өзүнчө. Холлдон оң жакка бул жери кухня мына туугандар. Эмнени көрүп атсаңыздар баары калат. Потолок, натяжной потолок тартылган. Обойлору жакшы. Андан кийин бул жагында зал. Залдын да потологу натяжной потолок, коропол жасалган, дубалдары обой. Бул жагында бир уктоочу бөлмө. Бул жактындагы потолок ушундай жасалган. Натяжной потолок, обой жабыштырылган. Экинчи кабатка көтөрүлөлү. Бисмилла. Ногул лестницанын перилалары ушундай нержавейкадан жасалган. Бул жакта дагы обойлору жакшы. Могул жердин дизайнын караңыздар. Биринчи этажда холл көрүнүп турат экен атайын. Коос көрүнөт экен чын эле. Экинчи кабатта мына туугандар 3 спальный. Балдардын уктоочу бөлмөсү экен. Потолок, натяжной потолок, обойлор жабыштырылган. Бул жагында дагы бир балдар үчүн спальный бөлмө. Медальдарды караңыздар туугандар.
бул эмне болгон үй бүлө десеңиздер, бул үй бүлө аябай кызыктуу, үлгүлүү үй бүлөлөр экен. Кол күрөш боюнча 2 баласы, өзү, келини, келинчеги менен кол күрөштөн көп чемпион болушкан экен. 8 килограмм ушундай медаль чогулттук дейт. Аябай кызыктуу, жакшы үй бүлөлөр экен. Мына туугандар, ушундай чемпиондордун үйүн аласыздар. Караңыздар. Бул жагында ата энелердин уктоочу бөлмөсү. Бул жагында да натяжный потолок, обой, жана бул эшик гардеробный экен. Төшөк жийип коюучу бөлмө. Мына туугандар, сонун там экен. Локация боюнча эми сөз жок, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Мектеп, бала бакча, базарга жакын, центрге жакын, сонун жерде. Шашылыңыздар туугандар. Ким эртерээк аракет кылса, бул там ошого буйруп калат туугандар. Видеого лайк басып коюңуздар. Ушундай жакшы райондун там издеп жүргөн досторго бул видеону жөнөтүп коюңуздар.